балдарды акысыз негизде кыска мөөнөттүү жана узун мөөнөттүү программаларда окутабыз. Бул биздин устаканабыз. Бул жерде керектүү тетиктерибиз турат. Биздин атайын тренировочный учагыбыз дрон. Бул ушуну учурушуп балдар үйрөнүшөт. Бул ошол өздөрү. Ооба, бул дагы бир роботтун түрү. Балдар муну түзүп драг рейсинг, түз жарыш категориясында ушул роботтор менен биринчи орунду алып келишти өткөндө конкурста. Муктаждыктан бир технология келип чыгат да. Ал жерде Россияда, Иранда мындай кызуу согуштардын токтобогон 3/3 менен кичинекей балдардын жасаган эмгектери. Биринчи сабакта биз кадимкидей эле мондай фигураларды кесебиз. Могу балыктан баштап атка чейин булар баары ушул аппарат менен кесилген. Колуңарды эле тийгизип көргүлө. Ооба, чакан болгону менен бирок неме экен, а? Жакшы эле кезет экен. Ооба, жакшы. Эми Колду кесбейт экен. бир фигураны тартып туруп ошону кесип анан алып кетсеңиз болот. Болду, анда бир сынап көрөлүк, а? Ооба, өзүңүз. Биздин борбордо мисалы 6-14 жаш окуучуларды кабыл алабыз да. Неге десек, 6-14 жаш балдарда бала кыял болот, кыял кеч болот экен. Селчук Байрактар тарабынан чыгарылган акыркы муундагы 5-муундагы учкусуз учуучу аппарат. Бул жердин максаты көрсөтмө, практикалык жолдор менен математиканы балдарга түшүндүрүп, математиканы мындайча айтканда сүйдүрүү. Курстарга келген ата-энелер эме кылат да, балам мурда телефондон чыкпайт эле, бул жака келгенден бери аябай кызыгып калды, робот жасаганга, бир нерселер жасаганга аябай кызыгып калды, үйдө дагы отуруп бир нерселер жасап калды, дагы улантышын каалайт элем дейт да. Анан Мисалы, могуну жасаш үчүн буну өздөрү жасашкан да, канча убакыт кетет? Бул мисалы көздүн түзүлүшү. Балдар пластилинден жасашыптыр. Роботко окшоп эле иштеп жашаган адамдардын эмес, чыгармачыл адамдардын келечеги болот да. Азыр чыгармачыл адам, робот жасалма интеллект эч качан да чыгармачыл адамдардын ордун алмаштыра албайт да. Балдар бул астрономия авиация студиясы. Бул студиянын максаты балдарга космосту таанытуу, спутниктер боюнча маалымат берүү, ракеталарды таанытуу, балдарды ушул тармакка кызыктыруу. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Окурмен окуу борбору тарабынан уюштурулган подкастыбызды, маегибизди баштап атабыз. Бүгүн биз өзгөчө бир берүү болот, маек болмокчу. Адатта биз конокко чакырган болсок, биз бул учурда конок болуп келдик. Кош келипсиздер биздин борборго. Кош келдик. Мен алгач өзүмдү тааныштыра кетейин. Атым Алтымышев Санжар Акматович, ушул борбордун мүдүрү болом. Эми сиздерге жана кыскача маалымат берип көрсөтүп кеткенде, биздин борбордо ушул балдарды акысыз негизде кыска мөөнөттүү жана узун мөөнөттүү программаларда окутабыз. Биздин эң негизги максатыбыз ушул балдарды илим технологияга сүйдүрүү, кызыктыруу жана келечектин жаш инженер балдарын даярдоо болуп эсептелет. 2015-тен ушул 2025-ке чейин 10 жыл ТИКА деген Турк кызматташтык жана координация агенттигинде эмгектендим. ТИКА бул ошол Түркия өкмөтүнө караштуу мамлекеттик жардамдарды өнүктүрүү жардамдарын көрсөткөн бир агенттик болуп эсептелет. Жана ушул ТИКАнын ушул Селчук Байрактар мырза негиздеген Т3 фонду менен биргеликте Кыргыз Улуттук университети Кыргыз патент менен кызматташтыгында ушул Билим Бишкек борбору курулду эле. Ушул жака мүдүр болуп дайындалдым. Азыркы учурда Т3 деген Түркия технология тайпасы деп чечмеленет. Ушул фонддун Кыргызстандагы өкүлү болуп эсептелем жана ушул борбордун мүдүрү.
Т3 фонду бул 2016-жылы Селчук Байрактар мырза тарабынан негизделген фонд болуп эсептелет. Ал негизделиш максаты ушул жаштарды, балдарды технологияга тартуу, кызыктыруу үчүн түзүлгөн. Ал өзүнүн каражаттарынан каржылайт. Ошонун негизинде ушундай Түркияда азыр 200дөн ашуун билим борборлору бар. Жыл сайын дүйнөдөгү азыркы учурда эң чоң аэротехнологиялык фестиваль Технофест уюштуруп келет. Жана ар кандай академиялык программалар, студенттер менен иш алып баруу, ар кандай Технофест клубтары бар. Мындайча айтканда, ушул өздөрү билесиздер, Байкар деген фирмасы азыркы учурда дүйнөдөгү эң чоң учкучсуз учуучу аппараттар, мындайча айтканда эл оозунда дрон деп коебуз го, дрондорду өндүргөн дүйнөдөгү эң ири фирма болуп эсептелет. Дүйнөдөгү 60% дрондорду азыр Байкар өндүрөт. Жана жалпы кирешеси өткөн жылдары $2 миллиард ашты. Бул өзүнүн 90% пайдасын ушул экспорттон пайда тапкан бир фирма. Жана ушул өзүнүн Селчук мырза ушул түшкөн каражаттарынан ушул фондду каржылап, өзүнүн ушул тажрыйбасын ушул жаштарга дагы өткөрүү максатында ачып иштетип келет. Өзү Селчук Байрактар мырзанын жашоо бир опыт, тажрыйбасы, жашоодогу көргөн эмеси ушул азыркы учурдагы алып бараткан иштерине да таасир эткен да. Ал өзүнүн атасы дагы инженер, ошол Байкар фирмасын 84-жылы негиздеген. Ошол ал насосторду, чакан моторлорду өндүргөн бир фирма болгон. Бирок өзүнүн баласын ушул Америкада да докторант, магистратура окутуп, ушул баласын кичинекейинен бери даярдап, өзүнүн да айткан сөзү бар. 2000-жылдарда бир фестивалга алып барып, ошо бала чагында учакка отургузуп, учакка ушундай кызыгуусун абдан жогорулаткан экен. Ошонун негизинде азыр Селчук мырза ар бир Технофестте учактарга, жергиликтүү өндүрүлгөн учактар болсун, баардык ошол жерге көрсөтүлгөн учактарга кичинекей балдарга отургузууга, кармоого атайын доступ, уруксат берет да. Балдар ошол өзү сыяктуу бир таасир алсын. Балким келечекте ушундай бир кызыккан балдар болот деп, себеби ал өзүндө чоң таасир калтырган экен. Азыркы учурда ойлоп табуучу ошол эле учурда пилот болуп эсептелет. Азыркы 5-муун учкучсуз учуучу аппаратын Кызыл Алманы учурганда өзү F-16 учагы менен жанында коштоушту да, алгачкы учуусунда. Ошол жылдын сентябрь айынан баштап ДНЯП долбоорунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болгон Билим Бишкек кеңсеси электрондук жана практикалык сынактардан өткөн балдар жана кыздар үчүн 36 ай бою акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгүн сунуп жатат. ДНЯП студияларында балдар кибер коопсуздук, робототехника, энергия технологиялары, жаратмандык жана ойлоп табуу, мобилдик тиркеме жасоо, программалоо жана код жазуу, жасалма интеллект, авиация жана космос таануу, нанотехнология багыты боюнча теориялык жана практикалык сабактарды өтүшөт. Бул биздин устаканабыз. Бул жерде керектүү тетиктерибиз турат. Бул жерде бул эмеде шкафта көргөн керектүү моторчуктар, серво моторлор, резисторлор, керектүү платалар, ушундай бир өзүнүн жасай турган жабдыктар үчүн керектүү эмелерди сактайбыз. Биздин 36 айлык программада балдар сынак менен аны алганбыз. Ал балдар биринчи модулда дизайн өндүрүштү өтүшөт, анан робототехника өтүшөт. Робототехникада алгач жөнөкөй наборлорду үйрөнүшөт.
Бул Q-Scout набору сенсорлор менен жүргөн робот. Мындайча айтканда, азыркы акылдуу машина сыяктуу өзү тоскоолдукту көргөндө токтойт же жарыкка, караңгыга жараша жүрөт. Бул сатылып алып келгенде окшойт, а? Ооба. Өздөрү жасалган эмес. Ооба, балдар өздөрү бирок чогултушкан. Мындай өзүрө эме чачылган түрдө болот. Балдар чогултушат, муну программалашат, сенсорлоруна эмесин программа жазып, ошону башкарууну үйрөнүшөт. Жана сиз айтып кеткендей, балдар өздөрү эме робот чогултушат. Ал үчүн бизде мындай Денеяп кит деп, Денеяптын өзүнүн атайын набору бар. Бул жерде керектүү роботту чогултуш үчүн тетиктер бар. Бул ичинде мисалы эмнелер бар десек, бул жерде бул роботтун мээси. Бул Туркияда өндүрүлгөн атайын жергиликтүү бир плата. Бизде азыр дүйнөдө Arduino, Кореяда өндүрүлгөн плата популярдуу. Түрктөр ошонун эле өздөрүн өндүргөн. Бул түрктөр баягы дрондордо, учактарда өздөрү ушул өндүргөн платаларды колдонушат. Бул мындайча айтканда мээси, ошол роботтун, дрондун мээси катары кызмат көрсөтөт. Буга керектүү эмелер туташтырылат. Азыр балдардын сабакта дагы кантип туташтырып иштетип атканын көрөбүз. Бул роботтун мээсине жараша бул платформада мисалы атайын машиналарды чогултат. Бунун үчүн керектүү моторчиктер, керектүү резистор, транзистор бүт эмелер, жабдыктар бар. Балдар ушул өздөрү чогултканды мында үйрөнүшөт. Рахмат, анда көрүүчүлөргө дагы ушул бул жерде окуп бүткөн окуучулар буюрса ушул сыяктуу учкучтук аппараттарды, роботторду, техникаларды жасап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экен да бара. Ооба, биздин ошол окуунун кыска мөөнөттүү окуулардын максаты бул табигый илимдерге, математикага, технологияга балдарды кызыктыруу болуп эсептелет. Ал эми биздин 36 айлык Денеяп деген программабыз бар. Бул сынак менен балдарды алабыз. 3 жылдын ичинде балдар 11 багытта окушуп, мындай жаш инженер болуп, 3-жылы өздөрүнүн бир долбоорун жасап бүтүрүшөт да. Бизде албетте баягы эмеде бул Түркия менен Кыргызстан ортосунда кызматташтыгында ачылган бир борбор болуп атпайбы? Анан Селчук мырзанын фонду аркылуу кызматташында филиалы катары болгондуктан ой келиши мүмкүн. Эми дрон боюнча деп биз жалпы эле технологияга багытталган. Себеп дегенде жашоодо технологияда парадигма деген түшүнүк бар. Ар бир ошол парадигмалык түшүнүктү өзгөрткөн адамдар, коомдор ийгиликтүү боло алат да. Мисалы үчүн буга чейин согуш учактары дегенде баары эле баягы истребитель, F-16 же Су-24, Су-57 ошолорду элестеткен болсо, ошол түшүнүктү азыр согуш талаасындагы дрондор дагы асманда пилоту жок эле учкучсуз ушундай башкарылган эмелерди киргизип, ошол түшүнүктү киргизген. Бул ошол парадигманы кармаган Түркия коому, ошол Селчук Байрактар башында дагы, анын аркасында дагы көптөгөн команда, фирма, мамлекеттин аракеттери турат. Ошолордун негизинде ушул ийгиликке жетип атышат да. Ал эми Кытайды алып карасак, жөнөкөй мисал бере турган болсок, биз буга чейин унааларда, машиналарда биз мотор менен жүргөн, бензин менен, дизель менен жүргөн унааларды элестетебиз. Азыркы жакынкы 10 жылда парадигма дагы өзгөрүп атпайбы? Унаа дегенде бул электромобиль деген түшүнүк келди, гибрид деген түшүнүк келди андан мурда. Ушул парадигманы кытайлар туура өздөштүрдү, туура кармады. Ошону менен алдыга озуп жатышат. Мисалы, балким кытайлар бензин менен же дизель менен жүрө турган унааларда жарышса, балким ал жарышта
алдыга чыга алмак эмес. Мен айтайын дегеним, биздин өлкө үчүн дагы баягы келечекте ушул парадигманы кармоо, парадигманы кармап калуу ошол маанилүү да. Балким азыр келечекте парадигманы өзгөртүп аткан жасалма интеллект болуп атат, же болбосо роботтор болуп атат, же энергия технологиялары. Албетте, кыргыз жаштарынын да кыялдары бар. Келечекте биз технологиялык жактан өнүккөн Кыргызстанды курабыз. Ал үчүн биздин жаштарыбыз аракет кылып, үйрөнүп, өнүктүрүп, өндүрүп, талыкпай эмгектенип, келечектин технология жылдыздарына айлануусу керек. Бул максаттарыбызды биз Денеяп лабораториясындагы окуучулар менен биргеликте ишке ашырабыз. Денеяп долбоору учурда 6 өлкөнүн 88 шаарында 138 лабораториясы аркылуу идиректүү жана технологияга кызыккан 10 миңдеген жаш балдарга эшигин ачты. Энергия технологиялары, авиация модулю бар, кийинки жылдары өтө турган нанотехнология бар, электрондук программалоо модулю бар. Ошондо мисалы бул биздин атайын тренировочный учагыбыз дрон. Бул ушуну учурушуп балдар үйрөнүшөт. Ичиндеги азыркы учурда дрон жасоо, учак жасоо мындай баарына жеткиликтүү эле бир технология да, жеңил эле. Эмнеси кыйын? Ошонун ичиндеги программалык түзүлүшү кыйын. Ушуну балдар өздөштүрүү үчүн алар контроллерлерин коюп, жасалма интеллектти колдонуп, учуруу, атайын тапшырмалар берүүнү үйрөнүшөт. Конкурстарга даярданыш үчүн бул бир дрондун эмесин жасап жаткан учурлары, бул эми баягы прототип азыр ички электроника жагын карап атышат. Бул канаттары чогултуп алып, кайра кол менен чогултканга мүмкүн болгон бир дрондун түрү болот. Бул мини CNC, бул атайын тактайчаларда кесет. Же биз эмнеге колдонобуз? Биз көбүнчө электрондук платаларда электрондук жолчолорду түзүү үчүн колдонобуз. Ошо жолчолорду жасап берет. Лазердик технология, лазердик тешкич кесүү, бул баягы учактын же дрондун жогорку тактыктагы бир өлчөм менен жасаганга керек болот. Баягы канаттын же куйрук бөлүгүн ушундай лазердик менен жогорку тактыкта болуш үчүн. 3D принтерибиз бар. Мында мисалы бул жерде көргөнүңүздөрдөй эмелерди печать кылсак, печать кылганбыз. Ар кандай же болбосо балдар өздөрү үчүн керектүү тетиктерди чыгарышат. Сиз ушул багытта көптөн бери жүрөсүз да. Кыргызстан ошол технология багытындагы азыркы абалы кайсыл жерде? Туура эле багытта баратабы, дагы эмне, кайсыл кемчиликтери бар, эмне кылышы керек? Менин оюмча азыр Кыргызстан өтө эле артта, мындай бир технологиялык жалпы бир мамлекеттик деңгээлде ийгилик жаратыш үчүн айланып келип баары бир саясатка такалат экен да. Канчалык күчтүү бир инженер болбосун, эме болбосун, мамлекеттин дагы бул тармакка көңүл бөлүшү, бул жака инвестиция кылышы керек болот экен. Себеп дегенде күчтүү инженер, күчтүү ойлоп табуучунун бир долбоорлорун ишке ашырууга да көптөгөн каражаттар керектелет. Мындайча айтканда, азыркы учурда биз мамлекетибиз мындай дүйнөлүк саясатты алып караганда, биз буга чейин Советтер Союзунда, Россиянын карамагында көптөгөн жылдар жашадык. Бирок Россия бизге бир технологиясын көбүнчө мындай толук бөлүшкөнгө кызыктар эмес. Билесиздер, бизде өндүрүштөр, заводдор курулган, бирок ошол эле ракетанын, торпеданын бир тетигин эле өндүргөнү, же болбосо трактордун бир тетигин эле. Ал жалпы ошол технологияны өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Же болбосо Америка Кошмо Штаттары биз эгемендүүлүккө
жетишкенден бери эле эң алгачкы болуп келип бул жерде көптөгөн долбоорлорду ишке ашырды. Бирок эч бири мындай технологиялык жааттан өзүнүн тажрыйбаларын бөлүшүүгө же өнүктүрүүгө багытталган эмес. Же биз азыркы учурда Кытай менен абдан тыгыз байланыштабыз. Мындай ачыгын айтканда азыр мамлекетибиз эң көп Кытайга Кытайдын кредиттери менен жол салынып атса, Кытайдын эмеси менен ушундай өндүрүштөр салынып атат. Азыркы учурда ата мекендик өндүрүш деп эсептелген технологиялар деле биздин өздөштүргөн технологиялар эмес да. Мисалы ата мекендик деп Chevrolet'тин заводу болсун, же башка дагы бир канча эмелер мындай технологиянын жөн эле мындай чогултулуучу бир завод болуп атат да. Толук жергиликтүү ата мекендик болуш үчүн аны мындай толук бул жерде өздөштүрүлгөн, бул жерде башынан аягына чейин толук өндүрүлө алган бир технология болуш керек да. Мен айтайын дегеним мындай саясий бир маселе болуп кетти, бирок жалпылап караганда мындай азыр деле айланабызды карасак, Россиянын бир бизге илимий изилдөө борбору же ушундай балдарды даярдаган, инженерлер даярдаган борбору жок. Же Кыргыз Орус Славян университетинде ушундай инженерия тармактары жокко эсе. Бул тармактарга көп маани берилбейт. Америка бул тармакта бир мындай өндүрүш же ушундай инженерлерди даярдаган бир борборлору жок. Же балким биздин күчтүү ушундай инженер, программист балдарды Америкага бекер окутууга алып кетип, ал жерде иш менен камсыздоого кызыктар да, мындайча алып караганда. Же Кытай кредитин берип атканда бир жергиликтүү бир өндүрүшкө бергенге уруксат бербейт. Кредит берерде кайсы эмнеге жол саласыңбы? 8% эмес, кел сага 4%тен берейин же 2%тен берейин. Жолду да мен салып берейин деп сунуштайт да. Мындай ал эми бул бизде бул Билим Бишкек борборунун бул Байрактардын фонду менен кызматташтыкта ачылганы биз үчүн да бир чоң мүмкүнчүлүк дей алам. Себеп дегенде булар өздөрүнүн тажрыйбасын ушундай бөлүшүп жатат. Буга эч бир башка өлкө балким бөлүшпөйт да. Бизди балким боордош катары көргөнгө, бир тууган катары көргөнгө мындай бөлүшүп атат десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде бул тарыхты карасак, түрктөр биз аталарыбыздын, бабаларыбыздын журту деп айтышат. Чын эле, себеп дегенде бул алгачкы, мисалы жакынкы тарыхта Карахан мамлекети болгон билесиздер. Борбору, алгачкы борбору могул Токмокто, Бурана, Баласаган шаары болгон. Карахан мамлекети өнүгүп, кеңейип, экинчи борборун Өзгөңдө Өзгөндө курду. Карахан мамлекет андан ары дагы өнүгүп, чоңоюп, бул Карахан мамлекетинин ошол маалда канализациясы, бул тиги маданияты, Жусуп Баласагындын эмгектери, Махмуд Кашкардын эмгектеринен көрө алабыз. Ушундай маданият, илим өнүгүп отуруп, чоңоюп отуруп, 3-борборун Өзбекстандагы азыр Хива шаарына которду да. 3-борбору ал жер болгон. Кийин 100 жылдан кийин ошол Карахан мамлекетинин маданияты, баягы оймо чиймелери бүт маданиятын издерин Анадолудагы, Анатолия деп да коюшат, Анадолудагы Селчук мамлекетинде көрө алабыз да. Ошондуктан мындай баягы орток тарыхыбыз, орток бабаларыбызды бизге боордош катары көрөт. Ошондуктан балким биз бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, биз ушул тарапта түрк бир туугандардын мындай технологиялык тажрыйбасын пайдаланышыбыз керек, өздөштүрүп кетишибиз керек. Ошол эле башка өлкөлөрдү айтып кеттиңиз, Орусия, Германиялар. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгы баары бир алдыңкы орунда коюп, биздин алдыга озуп кетүүбүздөн бир аз кызыккан сыяктуу бир көрүнүш бар экен да.
Рахмат. Ошол өздөрү Ооба, бул дагы бир Түзүлгөн роботтун окшойт, түрү. Балдар муну түзүп баягы драг рейсинг, түз жарыш категориясында ушул роботтор менен биринчи орунду алып келишти өткөндө конкурста. ошондо эми канча убакытта, канча этапта ушундай дрондорду түзө алышат? Этаптар кандай болуп өтөт? Бизде жалпы 3 жылдык программа, алгачкы 2 жыл окуу. Жалпы 11 модулду окушат. Жана айтып кеткен робототехника, дизайн, өндүрүш, электрондук программалоо, энергия технологиялары сыяктуу 11 багытты окушат. Ар бир модуль 3 айдан 4 айдан болот. 3-чү жылы анан эмеге жасаганга даяр болушат да, бир дрон же робот. Биз албетте сөзсүз түрдө дрон жасала дебейбиз. Мындай технология адамзатка пайдалуу бир технологиянын түрүн жасашат. 3-чү жылы командаларга бөлүнүшүп, эл аралык конкурстарга, Түркияда өтө турган Технофест сыяктуу фестивалдарга долбоор жасашат. Мындайча айтканда 3-чү жылы буларга дипломдук иш сыяктуу өздөрүнүн булар баягы ийгиликтүү бизден бүтүрүүчү болуш үчүн өздөрүнүн долбоорлорун жасашып, аны мындай чыныгы реалдуу шарттарда сынашат. Ошол конкурстарга эме кылышат, алып барышат, Технофестке алып барышат. Анан ошонун негизинде аларга жыйынтыктар чыгарылып, бул биздин 3 жылдык программаны бүтүрүшөт. Бул 3 жылдык программадан кийин албетте биз 3 жылда баары бүтпөйт да, бул негизги базалар берилген болот. Андан кийин университетке бараарда булар мындай күчтүү бир топ мени өздөштүргөн даяр кадр болуп, университетте дагы профессионалдуу билим деңгээлин өнүктүрүүгө дагы андан ары улантышат. Азыр бизде бул жерде азыр сабактарыбыз ДНЯП сабактары. Бул жерде балдар ошол эме боюнча, бул программа боюнча иштеп атышат. Биздин жеке өндүрүш азыр дүйнөнүн деле агымы бизге далил болуп атат. Иранда жана башка согуштар болуп атат да. Технологиянын канчалык зарыл экенин көрүп атабыз да. Эмне үчүн ошол Түркия, Иран, Орусия сыяктуу өлкөлөр өздөрүнүн ушундай бир учактарыны, технологиясыны жасай алатат, биз жасай албай атабыз да. Себеби эмнеде? Ооба, бул боюнча кыскача мындай түшүндүргөнгө аракет кылайын. Бир муктаждыктан бир технология келип чыгат да. Ал жерде Россияда, Иранда мындай кызуу согуштардын токтобогон бир эмесинде, айланасында болгон үчүн алар өздөрүн Түркиядагы мындай бир кызуу чөлкөмдө жайгашкан да, дайым 30 жылдан бери өздөрүнүн баягы күрд террорист группалары менен согушуп жүрөт. Айланасында бүт согуштар, ошолордун эмесинде айла жоктон аракет менен ушул технологияларга жетишип атат. Былтыры Байкар фирмасынан бир адис келди да. Анан адис келип баягы 2010 жылдан бери Байкарда иштейт экен да. Алгачкы түптөлгөндө мындай дрондорду алгачкы чыгарып баштагандардан беричи. Анан айтып атпай сүрөттөрүн көрсөтүп, биз убактыбыздын дээрлик баардык бөлүгүн дрон өндүрүп жатканда, сынап жатканда ошол аскерлер менен баягы тоолордо аскерлер менен бирге жүрдүк дейт да. Ошол мындай технология бир компьютердин башында жыргал бир отуруп, бир студияда отуруп алып жасала турган мындай күчтүү технология антип чыкпайт экен да. Баягы алмаздагы жердин түбүндө катуу бир басымда жасалат, же болбосо темир дагы өтө чоң жогорку даражаларда ысытылып анан форма берилет дегенде ошондой шарттарда түзүлөт экен да. Мен дагы балким ошо Кыргызстандагы, Кудайга шүгүр, мындай эме жагынан тиги тынч бир аймактабыз, согуш жагынан бизге
бул технологиялар керектиги качан 2020-жылдан кийин бул кыргыз-тажик кол алаңында өтө мындай зарылдыгы сезилди да. Ошондо байрактарларды Түркиядан убагында алып калышкан экен, ошонун мындай пайдасын, таасирин көрүп, анан мунун бизге дагы маанилүүлүгүн түшүнүп башташты. Эми азыр эмеде ошол тажрыйба менен биз ушул мамлекет дагы ушул жакта өнүктүрө турган болсо, ошол аскерлер менен бирге чек ара кызматтары менен ошол жерде сынап көрүп, ошентип өнүктүрүш керек деген ойдомун да технологияларды. Же болбосо жана айтып кеткендей, Кыргызстанда эң чоң муктаждык биз мындай сезип жаткан энергия технологиялары. Биз бензин, дизель, күйүүчү май каражаттарынан импортко муктажбыз. Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга газ менен муктажбыз. Ошол муктаждыктарыбызды биз эгемендүү, көз карандысыз өлкө катары кантип чече алабыз деп жаңы эмелерди изденишибиз керек да. Ошондо бир жыйынтык чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Муктаждык сезишибиз керек экен да. Өсүүнүн устазы муктаждык деген да бир сөз бар да. Демек ошол муктаждыкты сезген учурда анан кийин биз ушундай бир жарата алат экенбиз да. Ооба. Бул дизайн студиясы балдардын баягы чыгармачылык жагын өнүктүрүүгө багытталган. Технологияда дизайндын дагы маанилүү бир орду бар. Кайсы бир технология болбосун, учак болсун, унаа болсун, баарында сөзсүз түрдө дизайн бар. Ошондуктан чыгармачылык жагынын да балдардын өнүгүшү маанилүү да. Бул жерде балдар көрүп турганыңардай атайын жыгач кесүүчү аппараттарыбыз бар. Текчелерде турган жыгачтарды кесишет, таштарды менен ар түрдүү кооз нерселер жасайт, же 3D ручка менен могул сыяктуу эмелерди жасашат. Мына 3D ручка менен эми кичинекей балдардын жасаган эмгектери бул ушул жакта көрүп турган сыяктуу эмелерди балдар келип кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүп жасап кетишет. Биринчи биз ойлонушубуз керек. Ушул 8 таякча менен кантип ушул кайыкты жасайбыз деп. 1 айлык курстарда биз ушул ылай менен иштейбиз. Гончарное искусство деп коет. Окуучуларыбыз кылган буюмдар мына могулар, тарелкалар жасап туруп анан боешот. Андан тышкары аябай сонун кооз өнөрүбүз бар. Бул эбру техникасы деп аталат. Эбру техниканы биз суу үстүндө сүрөт тартып, анан кагазга ушинтип сонун кылып алсак болот. Бизде ушул аппараттар бар. Бул аппараттар менен биздин окуучуларыбыз аябай сонун буюмдарды жасайт. Мисалы, телефон койгуч жасаса болот. Биринчи сабакта биз кадимкидей эле мондай фигураларды кесебиз. Могу балыктан баштап атка чейин булар баары ушул аппарат менен кесилген. Бул аппаратты 6 жаштан баштап үйрөтөбүз, 6 жаштан 14 жашка чейин. Кичинекей окуучуларга дагы коопсуз болуп эсептелет. Монтип колуңуздарды койсоңуздар да кеспейт. Ошого бул жерде кыздар дагы, кичинекей балдар дагы коркпой иштей беришет. Колуңарды эле тийгизип көргүлө. Чакан болгону менен бирок эме экен, а? Жакшы эле кезет экен. Жакшы. Эми Колду кеспейт экен. бир фигураны тартып туруп, ошону кесип анан алып кетсеңиз болот. Болду, анда бир сынап көрөлүк, а? Өзүңүз. Өлкөнүн келечеги үчүн ошо кайсынысы көбүрөөк маанилүү? Ошол алтын кеңдериби же болбосо ушул технология, билим берүү жааты кайсынысы көбүрөөк маанилүү деп эсептейсиз? Албетте, баары эле билим, ошол кадр деп жооп берет деп ойлойм. Себеп дегенде жакшы бир мындай акылыбыз, жакшы кадрларыбыз
болбосо аларды туура эмес колдонуп эле биздин кен байлыктарыбызды чаржайт эле мындай башка бирөөлөргө жем кылып жедирип коюу мындай жашап өтүп көрүп эле жүрбөйбүзбү? Ошондуктан эң биринчи биз күчтүү кадрларга, ушундай инженерлерди, күчтүү ойлоп табуучуларды, жаштарды даярдоого маани бериш керек деп ойлойм. Ошол Жапон мамлекетинде деле ал түрдүү согуштарды көрдү, атомдук бир чабуулду дагы көрдү да. Бирок эч кандай ал жакта мындай алтын кеңдери деле аз экен да салыштырмалуучу. Ошол билимге басым жасагандын негизинде азыркы деңгээлге жетип атыптыр да. Ооба, Жапон өлкөсү өзү бир аралда жайгашкан. Силер айткандай ресурстары, каражаттары чектелүү. Бирок ошол чектелүү ресурстарын эң эффективдүү колдонууга жетишсиз да. Эмне менен? Ушул инсан адамдык ресурстар аркылуу. Бир сир айланып чыктык да, бүт жаш балдар экен да. Жөнөкөй кадимкидей мектеп окуучулар экен да. Ушул мектеп окуучулары дүйнөлүк деңгээлдеги технологияларды жасай алабы? Албетте жасай алат деген ишеничтебиз. Бизде баягы биздин борбордо мисалы 6-14 жаш окуучуларды кабыл алабыз да. Неге десек, 6-14 жаш балдарда бала кыял болот, кыял кеч болот экен. Бул негизги биринчи ишеним кыял бериш керек балага. Селчук мырза учакка барып көргөндө кандай кыял койгон болсо, ошол кыялына жетип атса, биз дагы азыр балдарыбызга кыял берсек, ишеним берсек, балким бизде дагы 10 жыл, 15 жылдан кийин мындай технологиялык өлкө катары өнүктүргөн бир деңгээлге чыгарат деп ойлойм. Себеп дегенде эң биринчи негиз ишеним, андан кийин аракет жана көптөгөн ошого жараша факторлордун негизинде анан бир ийгилик келип чыгат да. Ошол эле Түркиянын өрнөгүн ала турган болсок, бул өткөн кылымдын 60-жылдарга чейин таянат да, бул технологиялык бир аракет, күрөштөрчү. Алар Осман империясы талкаланып таркагандан кийин Түркия Республикасы толугу менен импортко көз каранды бир өлкө катары түптөлгөн да. Анан 60-жылдары бир профессор Нежметдин Эрбакан деген киши өзү Германияда Леопард деген танктарды чыгарган заводдо иштеп, Германияда билим алып, анан ошол ал жерде профессорлук наам алып иштеп жаткан учурда ушул өзүнүн жерин, мамлекетин сүйгөндүктөн кайра кайтып келип, ошол технологияны бул жерде ишке ашырууга аракет кылат да. Мотор чыгарат, бир трактордун моторун чыгарышат, бир кичинекей машина жасап көрүшөт. 60, 70, 80-жылдары бул эмеге жетише албады, бирок алардын даярдаган кадрлары ошол эмеге ийгиликке жетип атат. Муну менен айтайын дегеним, биз дагы бул мындай бир технологиялык алдыга жылуу бир бала дагы маанилүү, ошол эле учурда жамааттык аракет дагы маанилүү да. Бир эле бала менен дагы, мисалы Селчук мырза, Илон Маск сыяктуу бир бала чыкса дагы ал эмеге бир жалпы бир аркасында жамааты, командасы болмойун ийгиликке жетише албайт да. Селчук Байрактар тарабынан чыгарылган акыркы муундагы 5-муундагы учкусуз учуучу аппарат бул биз билген баягы согушчул истребительдер менен бирге тең тайлаша турган, бирок ичинде пилоту жок бир дрон болуп эсептелет. Кандайсыңар? Эмеде бул бизде ошо коноктор бар эле, окурумен окуу борборунан силер сабакты бир кыскача тартып кетели деген.
силер 6-8 жаш группа, булар кичинекей группа. Мектептеги математикадан айырмасы эмне? Биз бул жердин максаты көрсөтмө, практикалык жолдор менен математиканы балдарга түшүндүрүп, математиканы мындайча айтканда сүйдүрүү. Булар азыр кыска мөөнөттүү курстарга келип аткан окуучулар. 1 айдын же 3 айдын ичинде балдар албетте мындай күчтүү математиканы өздөштүрүп кете албашы мүмкүн. Бирок бизде бул жердеги өткөн сабактар менен математикага болгон көз карашын өзгөрүшүн биз максаттайбыз да. Кантип мисалы балдар азыр бөлчөктөрдү өтүшүптүр бүгүн. Бөлчөктөр менен мына өрдөктүн мурдун 8ден 1 бөлүгү менен жасаптыр. Башын 4дөн 1 бөлүк менен, денеси 2ден 1 бөлүк. Толук 1 бөлүк болсо, ал 1 болот. Ушуну балдар мисалы бул тарелкаларды, табактарды боёп, бөлчөктөргө бөлүп үйрөнүшөт. Андай ар кандай ошо жаныбарларды ушинтип жасап көрүшөт. Бир аз чоңураак группадагы балдар мисалы нол сыяктуу эмелерди да өчөт. Пифагордун теориясын баарыбыз эле жаттайбыз мектепте. Мисалы мен деле тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасынын квадраты калган эки капталдын квадратына барабар деген теореманы жаттачубуз. Бирок мен эч элестетип көргөн эмесмин. Ушу с квадрат гипотенузанын квадраты калган эки тараптын квадратына барабар дегенди формуланы жандуу түрдө элестетип көргөн эмесмин. Балага ушуну көрсөтүп, формуланын реалдуу жашоодо дагы бир орду бар деп формулаларга, математикалык бир теңдемелерге көз карашын өзгөртүп, деп кызыгуусун арттыруу үчүн сабактар өтүлөт да. Ушул сыяктуу атайын мондой кубиктер менен эсептегенди үйрөнүшөт балдар. Мындайча айтканда оюн менен бир нерсе жасап көрүү менен математиканы өздөштүрүшөт да. Жөнөкөй эле кубиктер менен көбөйткөндү, кошконду. Өрдөк. Бул сеники башкача го. Өрдөк эмес го сеники. Эмне сеники? Канчанчы класс болуп калат ошондо? 1-2 класс. 1-2 класста жа. 6-8 жашка чейин окушулат. Азыр сага жардам берет анда. Макулда. Анда ошо сиздин бул жердеги окуу жайга кайтып келсек, бул окуу жайдан мен көрүп чыктым да. Баардыгы мындай колго кармап үйрөтөт экенсиздер да. Анан телефон көйгөйү бар да. Ушул телефон көйгөйү сиздерде байкалабы? Бунун чечимин кандай кылып чечип атасыздар? Бизде сабак учурунда телефон көйгөйү чыкпайт. Себеп дегенде балдар сабакта өздөрү бир нерсе жасашкандыгы үчүн ал телефонго эч кажеттери эме болбойт да. Бир мындай мектептеги же сабактарда теория жарым саат, 1 саат түшүндүрүлүп же жаздырылбайт. Балдарга бир 10-15 мүнөт мисалы булуттар тууралуу айтып берсе сабакта, ал булуттарды өздөрү анан жасап көрүшөт. Мисалы кечээ сабакта ошол эле эмеден парларды кантип эмеге үстүнө пахта коюп булут түзүп, анан кайра кантип жамгыр болуп жаайт. Ошол процессти өздөрү жасап, өздөрү ичине кирип кеткендиктен ал телефонго көп эч мындай муктаждык болбойт. Болгону эле баягы перен тыныгуу учурунда бир аз адаттарынча телефондору чукулап калышат. Анан аны дагы эме кылыш үчүн мугалимдерибиз бир аз сабакта телефондорун колдонбой жыйнап алып, сабактын аягында кайра эме кылып беришет. Бизге баягы кыска мөөнөттүү курстарыбыз, 1 айлык, 2 айлык курстарыбыз акысыз. Анан ошол курстарга келген ата-энелер эме кылат да. Балам мурда телефондон чыкпайт эле. Бул жака келгенден бери аябай кызыгып калды. Робот жасаганга, бир нерселер жасаганга аябай кызыгып калды. Үйдө дагы отуруп бир нерселер жасап калды. Дагы улантышын каалайт элем дейт да. Анан биздин баягы 3 жылдык программабызга орундар чектелүү, кечиресиздер десек, алар
сырттан бир курстарга барып жаздырып, баягы мурда бул робототехника болсун же башка бир курстарга жаздырып, мурда баламын бул кызыгуусун билбейт болчумун деп ыраазычылык айтып кетишет да. Биз дагы мындай бул жерде азыр биз дагы бул акыбалга сүйүнөбүз. Мисалы биздин максат коммерциялык максат эмес да, мындай акы алып курс өткөрбөйбүз. Ошондуктан чет жакта биз мындай кызыгууну берсек, сыртта робототехника же мындай STEM окутуу боюнча курстар өнүгүп атса, ачылып атса, ал жерде окуучулары толуп атса, биз ошого сүйүнөбүз да. Сиз ошол балдарды эмнесине карап аласыздар? Мындай өздөрүнүн шыгы бар, жөндөмү бар экенин кантип билесиздер? Биздин 3 жылдык программага сынакта суроолор көбүнчө мындай логикалык алгоритм боюнча, анан табигый так илимдер боюнча суроолор келет да. Ал жерде эмеде бир ойлоп табуучу инженер балдардын жөндөмдүүлүгүн аныктаганга багытталган суроолор да көбүнчө ошондуктан мындай логикага басым жасалат. Ал эми биздин 1 айлык 2 айлык курстарга жазылуу менен эле ар бир айдын аягында катталуу үчүн ссылка жарыялайбыз соц тармактарда. Ошол ссылка менен катталышат. Эң алгачкы болуп катталгандар келип бизде окуй беришет. Мисалы, могуну жасаш үчүн буну өздөрү жасашкан да? Канча убакыт кетет буну? Ошол жана курста окуп эле жасай алышабы же болбосо? Ооба, бул роботтун түрү эң мындай жөнөкөй роботторубуздан Play J300 набору. Бунда балдар бир эле сабакта 1-2 сааттын ичинде чогулталат. Кийинки сабактарда буга код жазат, анан башкарат. Бул мындай эң алгачкы ушул эме менен башташат да. Андан кийин анан Dream же Lego Spike сыяктуу бир аз татаал роботторго өтүшөт. Ошол балдар келечекте ошо технология жасай алыш үчүн, ойлоп таба алыш үчүн кандай көндүмдөргө, кандай бир шыктарга ээ болушу керек? Балдар эмеде көбүнчө ошондой логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүш керек жана табигый так илимдерге мындай көбүрөөк мындай кызыктырып балдарды математика, химия, физика, биология тармактарында жакшы өздөштүрүшүнө шарт түзүп бериш керек да. Себеп дегенде технология бул жана сөздүн башында айтып кеткендей, бул жаратуучу айланабыздагы табияттан алынган нерселер да. Ошо Аллахтын жараткан макулуктарынан эргип алып анан кийин жасашат да. Ошолордон үлгү алып мындай. Ооба, жана эң жакшы үлгү ошол Аллахтын жараткан нерселеринен алууга мүмкүн да. Технологияны эң идеалдуу деңгээлге ошол табияттан нерселерден жеткирүүгө мүмкүн да. Демек технологиядан бир ийгиликке жетиш үчүн табият менен да таттуу мамиледе болуш керек экен. Ооба, Түшүнсөк болобу? табиятты жакшы түшүнүш керек. Мындай жараткан Аллахтын жараткан нерсесин өтө терең түшүнүш керек. Ошол баягы химияны жакшы өздөштүргөн бала ошол эле жана сөз кылган фосилдик күйүүчү май болобу, атомдук реакция болобу, молекулалык реакцияларды бүт түшүнөт дагы, андан ары технологияга өткөрөт да, ошону колдонот. Мисалы, табияттан дегенибиз, мисалы, биз өзүбүздүн мындай 5 манжабыз Кудай Тааланын жараткан эң уникалдуу нерсеси экен да. Азыр өткөндө Илон Маск өзүнүн интервьюсунда айтып атат, роботтор жасап атабыз, бирок эң чоң көйгөйүбүз дейт, ушул 5 манжанын функциясын аткаруу дейт да. Роботтор канчалык мындай моторчиктер менен окшотуп кыймылдатпасын, бирок биз адамдык сыяктуу 5 манжа колдоно албайт экен да. Себеп дегенде бул 5 манжабызда канчалаган нерв системалары бар, ысыкты сезет, канчалык баягы катуу кармаганды, жумшак кармаганды сезет. Роботтор аны ошол сезимдерди бере албагандыгы үчүн ошол толук кандуу адам катары ал 5 манжасын колдоно албайт экен да. Кандай саар, бул дагы кичинекей. Саламатсыңарбы?
кичинекей группа экен. Бул бизде табигый илимдер студиясы. Бул жерде химия, физика, биология, мындайча айтканда табият таанууга байланыштуу сабактар өтүлөт. Бүгүн адамдын скелети тууралуу, сөөктөр тууралуу, адамдын сөөктөрү тууралуу булар мындай тартышыптыр, бирок кана көрсөтчү тартканыңды? Же нол сыяктуу эмелер жасап көрүшөт, баягы адамдын түзүлүшүн үйрөнөт экен да, өздөрү кандай түзүлүштү экен. Ооба, мисалы дагы бир сабакта бул мисалы шамал энергиясын кантип колдонуу боюнча өтүшөт. Же болбосо баягы Ньютондун күчүн боюнча дагы бир эме өздөрү жасап көрүшкөнү. Бул мисалы көздүн түзүлүшү. Балдар пластилинден жасашыптыр. Бул болсо мисалы молекуланын түзүлүштөрүн жасап көрүшкөндөрү да балдардын. Ушундай сүрөт тартып көрүшөт. Бул кадимкиле өсүмдүктүн гербарий кылып жасап коюшуптур. Бул балдар мисалы фильтр жасаган, мындай кир сууну бул жака төккөндө таза. Жада калса лимонад, түстүү лимонадты куюса деле ушунда ак кылып чыгарат экен. Бул кадимкиле пахтадан көмүр, анан топурак, кум салып жасаган бул табигый эме менен фильтр жасаган. Колдоор эле нерселер менен жасалган. Андан сырткары ошо микроскоп болсун, же болбосо клетканын түзүлүштөрү, ушул эмелерди көрсөтмө куралдар менен балдар үйрөнүшөт да. Практикалык негизде ошо өткөн сабагына байланыштуу бир практикалык көндүм жасап көрүшөт. Жердин тартылуу күчү боюнча да жасашыптыр. Андан сырткары мисалы бул жерде баягы атайын эме суунун астындагы эмелер боюнча жасашкан. Бул аппарат болсо суудан энергия алуу. Гидро жок. Суун H2O бар го. Суутек менен кычкылтек. Суутекти бөлүп чыгарып, андан энергия алуу жолу. Кадимкиле бизге билген суудан бир катализатор эме башташып реакциячы, буларды туташтыргандан кийин белгилүү бир мөөнөттөн кийин эме башталат. Реакция башталат дагы, бул өзүн айландырып баштайт. Мисалы Toyota Mirai деген гидроген ошо суутек менен жүргөн машина чыгарган. Бирок мунун азыркы учурда бул технологиянын эң кемчилиги жарылуу ыктымалдыгы жогору болгондуктан массалык түрдө колдонула албай келет. Бирок балким келечекте мунун да өздөштүрүп Чечимин табат. Чечим табып суудан энергия алуунун эмесин жасашаар. Ушу бул балдарга ушундай кичинекей түшүнүк берип эме кылышат да, үйрөнүшөт. Андан сырткары ошол ар кандай куралдар менен ошо сабактарды өтүп жасап көрүшөт. Ошол лабораторияларда бар экен, табигый билимдер, математика дагы, дизайн боюнча дагычы. Ошонун баардыгы максаты ушуларды жасаш үчүн бир кармап көрүшү керек экен да. Ошол максатта түзүлгөн деп түшүнсөк болобу? Ооба, азыркы заманда STEM окутуу деп эме science, technology, engineering, математика, илим, технология, инженерия, математика деп бул STEM-дин чечмелениши мындай популярдуу болуп атпайбы? Бул өзү бизге мындай Европа батыш тарабынан түзүлгөн бир жаңы окуу системасы. Бирок бизде STEM деп аталбаса да ушул эменин мындай практикалык көндүмдөр менен ошонун STEM болуп эле эсептелет да. Бизде илгерки окуу системасында, мурда Советтер Союзунда же илгерки окуу системасында ушул STEM методика жасап көрүп, кармап көрүп бир үйрөтүү кеңири болчу. Бирок тилекке каршы акыркы 20-30 жылда окуу системасында жалпы эле бир программа менен балдарды мындай
бууп салышты да теория буну окуш керек, тигини билиш керек, косинусту билиш керек, тангенсти билиш керек, тиги теореманы билиш керек, Ньютондун закондорун билиш керек деп атып, балдар жаттайт, окуйт, бирок аны практикалык түрдө билбейт да. Практикалык түрдө баягы Ньютондун законун кантип иштегенин жаттаса дагы элестете албашы мүмкүн. Биздин бул студиялардагы максат ошолорду балдарга көрсөтүп, визуалдуу түрдө көрсөтүп, практикалык жүздө өздөрү жасап көрүп, биз ар бир сабакта жана теорияда бир аз түшүндүрүп берип, андан кийин ошол мыйзам ченемдүүлүк боюнча же ошол тема боюнча өздөрү колу менен жасашат да. Жасап көрүп, Ньютондун мыйзамы болобу же Пифагордун теориясы болобу, айлананын аянты болобу, формулалар болобу, ошолорду мындай балдар жасап көрүп, анан тереңирээк аңдашат. Мисалы, азыркы окуп атат да жаш балдар, 12, 13, 14, 15 жаштагы балдар. Булар келечекте кайсыл жерге барып отура алышат, кайсыл жерден мындай бизге баары нан табыш деген маселе бар да. Кайсыл жерге барып нан табышат. Бизде ошондой шарттар каралганбы, түзүлгөнбү? Бир барып нан таба турган жерлери барбы? Эмеде булар эми инженерия тармактарын окуп атышат. Инженерия тармагы өтө кенен. Бизде көп тармактар дагы өнүгө элек тармактар бар. Мисалы, тиги тамак аш инженериясынан авиацияга чейин, же болбосо ошо атомдук инженерияга чейин мындай өтө көптөгөн тармактар бар да. Ошондуктан бул тармакты өздөштүргөн балдар келечектин, мындайча айтканда, кесибин өздөштүрүп атат десек болот да. Азыр жасалма интеллекттин өнүгүп аткан учурунда ушул инженерия тармактарын өздөштүргөн жаштар, балдар келечекте мындай жакшы кесиптерге ээ болуп, азыркы учурда деле мындай көп муктаждык сезилип атпайбы? Буга чейин баардык жаштар эле укук, юристке окуп, же экономиканы окуп ушундай болсо, азыр мындай инженер же бир табигый так илимдер тармагындагы адистер тартыш болуп атат. Жасалма интеллекттин азыр өнүгүп аткан доорунда жашап атабыз. Ошол келечекте кандай өнүгөт? Сиз дайым бул тармакта көп жүрүп калдыңыз, басып калдыңыз. Анан кийин келечекте кайсы кесиптерди мындай жокко чыгарып коюшу мүмкүн? Ошо жасалма интеллект тууралуу бир аз сөз кылсак. Жасалма интеллект боюнча эки көз караш бар да. Биринчи көз караштагы адамдар бир аз кооптонуу менен карашышат. Баягы Терминатор киносундагыдай жасалма интеллект өнүгүп кетип, анан адамзатты жок кылуунун аракетин кылып салабы, же бүт адамдардын иштерин тартып алабы деп. Экинчи көз караштагы адамдар бул жасалма интеллект адамдардын жашоосун жеңилдетип, бир көбүрөөк пайдасы тиет деген ойдо. Мен мисалы экинчи көз караштагы адамдарданмын. Себеп дегенде жасалма интеллект азыр роботтордун эмесин, роботтордун аң сезим, ошо роботторду башкара турган бир система жасалма интеллект болот. Ал тескерисинче адамдарды роботтошуудан куткара турган жасалма интеллект болуп атат да. Мисалы, буга чейин өткөн кылымдарда кээ бир адамдар өмүр бою заводдо бир эле ишти робот сыяктуу кылып өткөндөр бар да. Же болбосо азыр кийинки эмеде бир атайын көптөгөн тизме бар. Жасалма интеллекттин өнүгүшү менен кайсы кесиптер жок болот депчи. Буга чейин эгер баягы заводдордогу адамдардын бир мындай зеригиштүү бир темирди бир жерден алып койгон ишин азыр автоматташтыруу боюнча, роботтоштуруу боюнча заводдордо роботтор ишке ашырылып калды. Бул оң тарабынан эле караш керек деп ойлойм да. Ошонун ордунда бир адам турмак кечке.
зээригип жашоосу кызыксыз болмок да балким анын үчүнчү робот сыяктуу жашамак. Аны ошол робот куткарды. Бухгалтерия боюнча эмелерди ордун алмаштырат дейт. Бухгалтерияда тынбай баягы отчет ай сайын бухгалтерлерди көрсөңөр керек, тигилерди топтоп анан аны эсептеп чыгарып, мындай ошонун жеңилдештирип берип атат. Же болбосо баягы турагенттердин эме кызматтарын алмаштырат, котормочулардын эмесин алмаштырат деп атат. Азыр келечекте роботко окшоп эле иштеп жашаган адамдардын эмес, чыгармачыл адамдардын келечеги болот да. Азыр чыгармачыл адам, робот, жасалма интеллект эч качан да чыгармачыл адамдардын ордун алмаштыра албайт да. Жасалма интеллект азыр өнүгүккөнүнүн себеби ал көптөгөн маалымат базасын кыска мөөнөттө анализдеп, иштеп, анан ошонун негизинде мындай сунуштарды, чечимдерди берип атпайбы? Чыгармачыл же болбосо эмпатия деп коет, адамды башка түшүнүп, ой жүгүрткөн, сезе билген инсан адамдын өзгөчөлүгүн баары бир алмаштыра албайт. Ошондуктан мен көп деле кооптонбойм жасалма интеллекттин өнүгүшү менен. Анан ошого дагы биз даяр болуш үчүн биз дагы баягы мурдагы роботтошкон иштерди, кесиптерди уже мындай жыйыштырып, анын ордуна мындай адамдарды күчтүү бир эме катары даярдашыбыз керек да. Бир чыгармачыл ойлонгон, инженер катары ойлонгон, ойлоп табуучу катары ойлонгон адамдарды даярдашыбыз керек деп ойлойм. Биздин окуу жайлар, университеттер, сиз айтып кеттиңиз, юрист, экономист мындай өткөн чак үчүн даярдап аткан сыяктуу да. Эмне үчүн мындай келечекке даярдабайт, өткөн чакка даярдап коюп атышат? Университеттер, мектеп, булар билим берүү системасына таянат да. Билим берүү системасы көптөгөн ошо жылдагы тажрыйбалардын негизинде түптөлөт. Бирок азыр биз абдан динамикалуу заманда жашап атабыз да. Көп нерселер тез өзгөрүп аткан учурдабыз. Ушул өзгөрүүлөргө, динамикага өздөштүрүп, ошого ылайыкташып кетишибиз үчүн биз мындай университет билим берүү системандагы ошого жаңылап турушубуз керек да. Бирок тилекке каршы сиз айткандай практикада андай болбойт. Ал системаны өзгөртүү оңой эмес да. Мына азыркы учурда бир 12 жылдыкка өтөбүз деген процесс деле өзү 12 жылга чейин созулуп кетет экен да. Балким ал 12 жылдын ичинде ал система бизге ылайыктуу эмес экени түшүнүлүп калса, бул процесс бүтүп, анан кийинкисине өтүүгө да өтө көп убакыт кетет. Ошондуктан биз азыр мындай билим берүү системасына эле мындай байланып калбастан, азыркы мындай динамикага, технологиялык же башка илимдеги өнүгүүлөргө кошо ылайыкташып кетүүгө аракет кылыш керек да. Университеттеги жана мектептеги эле билим алуу жетиштүү деп ойлобойм да. Азыр мына мектепте окуп жаткан окуучулар биз сыяктуу борборлорго келип, жаңы мындай нерселерди өздөштүрүш керек деп ойлойм. Университеттегилер дагы билимди эле алып эмес, баягы чоң конкурстарга даярданып, бир долбоорлорду жазып, азыр мисалы Кытай мамлекети деле доктордук диссертация болсун, башка мындай диссертацияны жазуу түрүндө эмес, бир продукту жасаганда, бир долбоор жасаганда анан кабыл алууну ишке ашырып жатышпайбы? Адамдар колдоно турган же бир мындай продукту чыгарып, бир долбоор жасап, анан жактаганга мүмкүн болот. Биз дагы ушул сыяктуу өзгөрүүлөргө
ылайыкташып ошо өзгөлөргө дагы биз дагы эме уда кетип оңдоп кетишибиз керек деп ойлойм. Анда ошол азыркы тапшыра турган окуучуларга, абитуриенттерге курсту сунуштайсызбы же университеттүү? Кайсынысы? Менимче азыр курстар ыңгайлуураак болуп калган сыяктуу болду да. Университет эки баягы эгер жаштар баягы академиялык бир карьера кылам, кийин дагы бир мындай бир ошол тармакта адистешем десе университетке барыш керек. Мисалы бир эме болом десе, кандай десек, мисалы бир наноэлектроника боюнча бир инженер болом, же болбосо гидроэнергетика боюнча бир инженер болом десе, ал сөзсүз университетке барыш керек. Университет менен биргеликте да ал билим менен чектелип калбастан кошумча курстар болсун, же болбосо атайын конкурстарга катышып өзүнүн долбоорун иштеп чыгып аракет кылыш керек да. Жанагы университеттеги эле билим жетиштүү болбой калат. Түшүнүктүү. Балдар бул астрономия авиация студиясы. Бул жерде балдар ушул планеталар боюнча, ракеталар боюнча маалыматтар алып көрүшөт. Азыр өздөрүнүн ошо бир планета азыр планетаны боёшот өзүнүн. Мисалы Марс алган болсо Марска ылайыктуу боёш керек. Бирөө дагы мисалы Уранус алыптыр. Ошол сыяктуу азыр бир аздан кийин боёшобу? Ылайык ошого тиешелүү эмелерге. Биздин бул атайын телескоп дагы бар. Бул албетте буну кечинде жылдыздарды көрүүгө мүмкүн. Бул электрондук башкаруусу менен да заманбап бир телескоп. Кечинде кээде эме уюштуруп турабыз. Тиги жылдыздарды караганга иш-чараларды уюштуруп турабыз. Бул жерде ошол бул студиянын максаты балдарга космосту таанытуу, спутниктер боюнча маалымат берүү, ракеталарды таанытуу, балдарды ушул тармакка кызыктыруу. Биз мисалы астрономия авиация студиясына мугалим табууда да абдан кыйналдык. Себеп дегенде бизде бул тармакта адис жок экен, абдан аз экен. Анан негизи абдан кызыктуу тармак да, астрономия, авиация, космонавтика тармагы. Биздин келечекте бул тармакка да кызыккан балдар чыгат деген максат үмүттөбүз. Мисалы үчүн 12-13 жаштагылар кийин 24-25ке чыкканда суроо талапка ээ болуш үчүн азыр эмнелерди жасай алышы керек? Азыркы университет маалында мен дайым бир түрктөрдүн бир жакшы макалы бар. Кумган суу агып атканда толтурулат депчи. Бизде баягы университет учурунда сабактардан эптеп өтсө болду, анан калган маалда жөн эле бош убактыларын өтүп, кийин 23-24 жашка келип окууну бүткөндөн кийин иш тапканда, иш издегенде кыйналып жатышат да. Анан ишке келгенде башка бир көндүмдөр, тажрыйбалар талап кылат да. Аларды университетте алган эмес, жетиштүү алган эмес. Ошон үчүн эме кылыш керек деп ойлойм. Теги ошол университет маалында ошо кумганды сууну агып атканда толтуруш керек да. Анан агып кеткенден кийин түштөн кийин кумганды кайсыл жерден чогултсам, суу толтурсам деп издеген көп пайдасы болбойт. Университетте ошон үчүн университетте окуп жатканда кошумча тилдерди өздөштүрүп, англис тили болсун, түрк тили болсун, башка тилдерди өздөштүрүп, робототехника же программалоо боюнчаларды дагы өздөштүрүп койгон көп пайдалуу болот да. Бир азыркы бир учурда бир ишке киргенде дипломду эле караган учур эмес да азыр. Баягы тажрыйба,
анан эмнени жасай алганыңды өзүң көрсөтө алышың керек, ошондо анан жумушка алышат да. Анан кызыл диплом болуп турса, бирок ошол эмеңди өзүң көрсөтө албасаң, анда эч бир сага пайдасы тийбейт. Ошол Түркия, Германия, Америка сыяктуу биздин дагы Кыргызстандын технологиялык жактан мындай өнүгүү мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Албетте бар. Эми Кыргызстан жанагы бир учурда бул чөлкөмдө илимдин жогору өнүккөн бир учурлары болгон. Мындайча айтканда потенциалыбыз бар экенин бул көрсөтөт. Бизде деле азыркы көп күчтүү кадрлар чет өлкөдө кызмат кылып атышат да. Мисалы жанагы эле Алтын түйүндө окуп билим алган, робот жасаган күчтүү балдар менен сүйлөшүп калдык. Алар бирөө Америкага баягы конкурстан байгели орун алса, Америкада бекер университет окуу алат экен да. Ошон менен Америкага кетүүнү аракетин кылып аткан. Бирөөсү болсо Европага өтүү үчүн 12 классты толуктап Европага окууну пландап аткан. Ошолорду көрүп бир аз өзүм кейдим да. Алар мисалы мамлекет тарабынан каржыланып атат да, Алтын түйүн деле ушундай биз сыяктуу эмелерди берет. Бирок ал балдар мындай максатын Америкада бир жакшы иш тауып, бир жакшы фирмада жакшы каражат табууну максат коюп алган депчи. Кайра биздин өлкөгө келип кызмат кылышы өтө төмөн ыктымал да. Бизде бул технологиялык бир өнүгүүнү алып келиш үчүн бир комплекстүү түрдө мамлекет тарабынан дагы колдоо алган же болбосо бир жамаат, бир топ командалардын негизинде жылдырышыбыз керек да. Анан сөзсүз түрдө жөн эле билим эмес, баягы бир баалуулук дагы берүү маанилүү да. Адеп ахлак болсун, мекенди сүйүү болсун, ушул баалуулуктар болмоюн, ал бала күчтүү инженер болсо дагы барып Израилдин же Американын бир балким бомбалай турган бир ушундай фирмаларында бир зыянга, бир жамандыкка кызмат кыла турган фирмаларда деле иштеп калышы мүмкүн да, биздин күчтүү балдарчы. Сөз билимде эмес да. Сөз билим менен инсандык баалуулуктарга байланган да. Биз дагы ошого дагы маани берген аракет кылабыз, биздин борбор, жеке борбор катары. Биз өзүбүздүн мугалимдерибиз жана ыктыярчы студенттерибизге жума сайын семинар өткөрүп турабыз. Семинарлар технологиялык эле жаатта эмес, ушундай адеп ахлактык баалуулуктар боюнча дагы, убакытты туура пайдалануу, жашоодо максаттуу болуу, мекенди сүйүү сыяктуу. Ошондо бир ийгилик жарата турган бир тайпа команда пайда болот да. Эгер ошол Селчук мырза дагы ар эмесинде көп басым жасайт. Азыркы учурда дүйнө мындай караңгылыкка, туңгуюкка кетип аткан учуру, бул дүйнөнү куткара тургандар мындай туура ишенимге, туура мындай баалуулуктарга ээ болгон мындай жаштар силерсиңер депчи, мындай дайым бул дүйнөдө жамандык менен жакшылыктын күрөшү болуп келген да. Азыркы чоң державаларды көрүп атпайбызбы, кандай аркасында былыктары баягы жаш балдарды зордуктоо, адам этин жегенге чейин эмелери, былыктары чыгып жүрөт ба, чоң эле державалардагы адамдардын. Ушундай азыр баягы кош стандарттарды көрүп жүрөбүз, баягы Украинадагы эмеге аябай дүйнөдө ызы чуу салган батыш Палестинага келгенде эч унчукпайт. Ошондуктан баалуулукка
маани бериш керек деп ойлойм. Түркияда муну мындай өтө жакшы ишке ашыра алышты. Алар улуттук технологиялык кыймыл деп жолго чыгышты да бул жергечи. Ал жерде улуттук дегенде жалгыз гана мындай улуттук дегенде алардын негизги улуттук идеологиясы ислам дини, мусулмандык ишениминге байланган да. Аларда бизде улуттук десе баягы балким мындай нацизм же болбосо бир улутту көтөрүү ойго келиши мүмкүн. Бирок алардын түшүнүгүндө андай эмес да. Улуттук дегенде алар өздөрү Инсандык. тиги ислами баалуулуктарын ушул ишенимин түшүнүшөт да. Ошондуктан бул тарабына дагы көңүл буруш керек да. Айланып келе эле кайра иманга, исламга келип такалат экен да. Албетте, эгер муну мындай мамлекет деле түшүнүш керек да. Бизде мындай мамлекет үчүн күйгөн, мамлекет үчүн жанын бергенге даяр болгон адамдар болгон сайын мамлекет өнүгөт. Андай адамдар болбосо, максат Европага барып жашаш же Америкадан иштеп келип бул жерде особняк салып анан Мерседес минип элдин алдында авторитет болуп жүрүү болсо, мындай элдин максаты, андай жерде мамлекет өнүкпөйт да. Анан мамлекетти алдыга сүрөгөн ошол Исхак Разаков сыяктуу, Жусуп Абдырахманов сыяктуу алар мындай мамлекет үчүн жанын бергенге даяр болгон инсандар болгон да. Патриот. Бизде патриот дейбиз, бирок ойлоном кээде ушу патриот дагы баягы латынча, орусча колдонулган бир сөз да. Кыргыздарды мындай ушул сөздү сиңирген бир сөз чыгарбаппыз депчи, журт сүйөрбү же мындай Мекенчил деген. мекенчил, ошол мекенчил сыяктуу мындай түшүнүктү мындай балдарга дагы көбүрөөк беришибиз керек, сиңиришибиз керек. Подкастты ушул берүүнү көрүп аткан ата энелерге кандай кеңештериңизди берет элесиз? Ата энелерге балдар өзүнчө бир индивид, өзүнчө бир инсан катары көз караштарын сунуштайт элем. Ата эне көбүнчө баласын өзүн каалагандай болушун, өзү эңсеген бир кесипти тандашына дайым түрткү кылып, же өзүнүн ошол келечегин белгилегенге аракет кылышат да. Бир аз дагы балдарга өздөрүнүн баягы жашоосунда өзүнүн аракетин кылып, өзү тандоосуна үйрөтүш керек да. Балдар өзү тандаганга жөндөмү болбосо, өзү жашоодо максатына күрөшкөнгө жөндөмү болбосо, анда кийин реалдуу жашоодо ийгиликке жетпей калат да. Ошондуктан балдардын ушул мен деле 4 балам бар. Ата эне катары менин оюм балдардын баягы кызыккан тармактарын табышына бир мындай өбөлгө болуу, бир мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Андан ары ошол балдардын ошол тармакта өзү бир максат коюп, аракет кылышына түрткү берүү да. Балдарга ошого биз ата эне катары ойлойм мотивация берүүчү болушубуз керек да. Өзүбүз үлгү болуп, анан жакшы мындай кеңештерди берип, кээде дайым ийгилик жарата албашы мүмкүн. Эптей албай, жасай албай калып, көңүлү чөккөн учурда бир аз дем берип жасай аласың, же ушундай мындай кылсаң болот деп мындай мотиватор болсок, балдарга ошол келечегине эң чоң колдоо болот. Анан албетте балдар баары президент болуп чыкпайт же баары инженер болуп чыкпайт. Ар бир баланын жашоодогу, коомдогу өз орду бар. Ошону дагы балдарга менин оюмча жеткириш керек. Мисалы бир тууганын бирөөсү
күчтүү математикадан күчтүү болуп, олимпиададан күчтүү болуп, күчтүү бир инженер болуп атса, экинчи бала балким мындай жабыркап калышы мүмкүн да, мен эмнеге анта албайм депчи. Ал балдарга да андай ар бир коомдо чоң бир механизм болсо, бирөө анын жебеси, бирөө анын кичинекей айланткан мотору, бирөө дагы бир тетиги, ар биринин өзүнүн орду маанилүү экендигин түшүндүрүш керек да. Бул жашоого максатсыз эч бир нерсе жаратылбагандыгын, ал ар бир бала, ар бир адам жашоодо бир максаты, бир максат үчүн келгенин түшүнүш керек да. Балким баягы бул эми албетте жараткандын алдындагы жоопкерчилик максаты, ошол эле учурда бул коомго дагы бир максатым бар. Сен балким бир кызматы, бир балким белгилүү бир учурда келип, бир ошол бир баланы окутуп койгон, ошол ал кишинин чоң бир максатына жетүүсүнө себеп болот. Ошондуктан мен оюмча ушу ата-энелер мындай жыйынтыктап айтканда балдарга дем берип, балага максаттуулукту үйрөтүп, дайым жашоодо күрөшкөнгө, дайым бир эч качан мындай жеңилип калбастан дайым аракет кылууга үйрөтүш керек деп ойлойм. Рахмат, сонун жакшы маек болду. Ошо бизден дагы ушундай Селжук Байрактар, Билл Гейтс, Илон Маск деген сыяктуу технология жаатында дагы жылдыз боло ала турган жаштар жетилүүсү мүмкүн экен. Буга биз ишенишибиз керек экен, анан аракет кылышыбыз керек экен. Биздин потенциал, биздин дээрибизде да ал нерсе бар экен да. Ошол эле биздин мусулмандардан чыккан Аль-Беруни, Алжебр деген сыяктуу окумуштууларыбыз, Жусуп Баласагы, Баласагы, Махмуд Кашкари, Али Кушчу, булар ошол биздин чөлкөмдөн эле ушул аймактан чыккан окумуштуулар болуп эсептелет. биздин каныбызда, дээрибизде ошол нерселер бар экен, биздин дагы колдон келет экен анда. Буюрса. Алла разы болсун. Анда ушул берүүнү сөзсүз түрдө жактырып, бөлүшүп, ой пикирлериңиздерди жаза кетиңиздер. Биздин ар бирибиз ошол өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо алабыз да. Жок дегенде ошону группаларга таратып койсоңуздар, ушул жаатта дагы көп атууларыбыз, көп инсандар дагы мындай түшүнүккө ээ болот. Бул жактан дагы биз ийгиликке жарата алабыз деген бир ишенимге келишине сиздер дагы бир чоң салым кошо аласыздар демекчимин. Ошол менен биздин берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Сиз чакырган үчүн, ушул жерде бир маек түзө алганга бир мүмкүнчүлүк берген үчүн дагы сизден дагы Аллах разы болсун. Чоң рахмат, сиздерге да чоң ыраазычылык айтам. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Анда кийинки берүүдө көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Салам алейкум.